Саламатсыздарбы достор, биз бүгүнкү видеобузда адрес кошконду үйрөнөбүз. Каргонун адресин толтурганда үйрөнөбүз. Астындагы турган дөңгөрөкчөнү басабыз. Таба сайтына киргенден кийин үстүндөгү турган настройканы көрдүңүздөр, ушул жерде басыңыздар. Баскандан кийин бул биринчи строчка, бул биздин логиндерибиз. Экинчи строчка адрес отура турган строчка. Караңыздар, ушул жерде сиздерде эгерде жаңы толтуруп аткан болсоңуздар, ушул жерде апапак эле болот, эчтеке булар пустой болот, анан ушундай оранжевый түстөгү ушундай белги болот. Бул жерде караңыздар, биринчи строчка, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи болгону гана 5 строчканы толтурабыз. Бул жерде имя деп турган жерге өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазбаңыздар. Акыркы 5-6 адам ушул жерге өздөрүнүн кыргызча болгон атын кыргызчалап жазып коюштур. Андан кийин бул жерге да Кыргызстандын адресин, көчөсүн жазып койгон экен, андай болбойт. Адрес толтуруп жатканда көңүл буруңуздар, бул ответственный, ушул жерде туура толтурсаңыздар, анан товарыңыздар туура сиз көрсөткөн адреске барат. Бул жерден биз азыр WhatsAppка киребиз. Караңыздар, WhatsApp'тан баарыңыздарга сиздерге ушундай карго код жиберет, бул Silkway-дики, глобалдыкы дагы ушундай эле типа. Анан караңыздар, баарын эле туура көрсөтүп берип атат. Биринчи строка, экинчи строка, үчүнчү, төртүнчү деп. Эгерде мен көрсөтүп бергендей кыла албай жатсаңыздар, ушул жерде полностью копировать этип алып эле, анан ар бирин өз-өзүнчө биринчи строчка, экинчи деп толтурсаңыздар болот. Астына эле карасаңыздар, ушул жерде адресте мындай орусча тамгалары жок, бизге дайын кылып дайындап берип атат. Биз ушул жерде аласыздар да копировать этип аласыздар. Мына мен сиздерге азыр көрсөтүп берем, өзүм дайындап койгом, ушундай кылып копировать этип аласыздар. Копировать этип алгандан кийин биз бул жерге келебиз. Караңыздар, мына чыкты. Хотите заполнить недавно скопированный адрес деп. Биз ушул жердеги ова деген оранжевый түздү басабыз. Үстүндө кызыл күйүп турган жер имя толбой калды. Имя боло турган болсо, биз бул жерге мындай кылабыз. Жана мындай код берип атпайбы, караңыздар. Бул жерде д анан 00. Мен 00 деп жөн эле эме кылып койдум, жаап койдум. Сиздерге өзүңүздөрдүн кодуңуздарды жазышыңыздар керек. Бул жерге ушундай 4 цифралуу код келет, кадимкидей. Өзүңүздөрдүн кодуңуз болот. 00 деп сиздер да мендей кылып албаңыздар. Мен жөн эле мисал катары 0ду кошуп койдум азыр. Андан кийин караңыздар. Мына биздики баардыгы толду. Эгерде бир жери туура эмес болсо, жаңы элекинде бол кызыл болуп күйүп калат. Ушул жерге жакшылап көңүл буруңуздар. Биз андан кийин ушул оранжевый түстү басабыз. Басканда биздин адрес мына көрдүңүздөр, ушул жерге сохранить этилип калды. Андан кийин эгерде бул автодоставка, авиадоставканы кошом десеңиздер, астындагы турган плюс белгини басасыздар дагы, жанагы мен көрсөтүп бергендей эле кылып, ушул жерге алып келсеңиздер, ушул жер толуп калат. Мен оңой эле көрсөтө алдымбы? Келиңиздер, дагы бир жолун көрсөтүп берейин. Эгерде копировать эткен болбой жаткан болсо, бул жерге азыр мен жаңы элеки эмени баарын копировать этип көрсөтүп берем. Так, астына көрсөтүп берейин, ставить кылып. Так, мына караңыздар, ушул жерде копировать этип алабыз дагы. Заметки менен көрсөтүп берейин сиздерге, эгерде ким түшүнбөй жаткан болсо. Биринчи имя деген жерге мындай кыласыздар. Буну аласыздар дагы, мынтип копировать этип аласыздар. Бирок барыңыздардан эле жаңы элеки мен көрсөткөндөй кылган болсоңуздар, туура эле болот деп ойлойм. Бул жерде мынтип алып келебиз, вставить кылдык, андан кийин телефон номери деп атат. Переводко салсаңыздар болот. Мына ушул телефон номери. Бул жерде копировать кылабыз, телефон номер. Телефон номер. Бул жер деген бул жерге азыр адрести кошкондо тигилер өзү толуп калат. Мына ушул биз адрести, мына биз ушул строчканы копировать этип алабыз, караңыздар. Мына өзү эле чыгып калды, көрдүңүздөр, мен толтурдум. Анан бул жерде посткод деген жерде көрдүңүздөр, ушул жер индекс код 510407 деп турат. Ушул жерде мындай кыласыздар. Көрдүңүздөр, толтурдук. Мына, эгерде жанагындай копировать эткен колуңуздардан келбей жатса, ушинтип өз-өзүнчө толтурсаңыздар болот. Муну да карго өзү эле көрсөтүп берип атат, биринчи строка муну жазасыздар, экинчиге муну жазасыздар деп. Анан астынан да образецти чыгарып беришет. Адрес толтурган эң оңой. Мына биз ушинтип сактап алдык. Менде бул жерде көп болгон себеби 2-3 карго номери бар менде. Сиздер бир карго менен деле иштесеңиздер болот. Бүгүнкү видеобуз ушул болду. Кийинки сабакта видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар. Дагы комментарийге жазыңыздар. Дагы кандай эмнени түшүнбөй жатасыздар, ошону жазсаңыздар, сиздердин сурооңузга карап мен дагы ушундай кыска видеолорду чыгарып турам. Кийинкиде жолукканча аман болуңуздар.